түшүп калды го. Алмаштырып койдум. Коюп койдуң ужмо шоптун баарында. Коюп койдум. Ооба. Эми иштейди. Ошондо мен кантип коем, мындай выделить кылып туруп, ставить кылганда, азыр коюп линкти басам да. Анан берге басып коем, Жок, эми тетиги ошол жерге ставка кылабыз. Анан link to web page деп турбу ылдый жагында. Ошону басып коебуз да. Могу. Башка суроолор нелер калды задача? Так, ошо анимацияларын оңдош керек экен, видео жүктөп коюш керек экен. Мен могу жерге эле GIF кылып коеюн дегем да. Могу тумар деп турбу. Бирок GIF аябай жок, могу тумардын эмеси турат го, скриншоту. Ошол жерге эле GIF сыяктуу анимационный изображение кылып коеюн дегем да. Бирок объему аябай чоң болуп кетет экен. Ал жүктөлүп ачылганча пользователь чыгып да кетет да. Альтернатива катары монтип коюп койдум. Сайт тууралуу деген туура элеби? Билбейм. Туура эле. Бир эле ууго. Туура эле. Тууралуу болбойт да. Туура деген сөздөн кетет атта. Туура. Бир эле ууго турган. Бир эле уу болот да. Ал жазып берейин. Google билет да. Google билбейт да, турушча. Google акыбыз жакшы билет негизи. Азыр өнүккөн жакшы. Эмеде Google Балдар переводчик. тууралуу искусство деп аталган. Туура эле экен. Ушул төрт категорияга кошумчаңар болсо, биринчи кааласаңар немеге жүктөгүлө анда, берки өзүбүздүн ошунубузга. Анан бул жак, чтобы буяка кокус тийип алып, бир жерин бузуп алайын деп корксоңор да, допустим. Мисалы, мен дагы коркуп нар жака жүктөдүм, чтобы этот бузулуп кетпесин деп. Жана терминдер, гулей жерген терминдерди биз котордукпу, же котордук эч ким которгон жок да. Аларды которуп койдук го жаначы. Мерим Анын котормосу каякта? Эски ошонун астында болчу, жанагынын астында болчу. Ошон сайт блоктор дегенди ачыппыз кайра. Эми идеялар дегенде. Бирок аларга сүрөт даярдаш керек да аны үчүн. Викиславарды ошондой форматта кылайлы сүрөтүн. Башында турат го, веб дизайнер лайфхактар. Ошо тогглду ачсас, которуучу терминдер деген. Биринчи тогглда. Жок, да, үстүнкүсүндө. Ушул бекен үстүнкүсү. Жок, бул эмес го. Эмеспи? Бул бакыттыгы задание. Могу? Жок, азыркы эле жерден топ. Азыркысынан экинчи тогу. Motion сайттар блоктор, ушунда. Ошону которгон элек да, пайдалуу UX UI дизайн. Анан кийинкилер полный котордук да. Жерде эмес го, эми тети астында которулуучу терминдер деп турбу, ошону ачсыз. Терминдер, ошол терминдер го. Терминдер. Жогорку бешөөнү мен киргизген, кийинкилерин ошо буйлап киргизген да. Буларга анда сүрөт даярдаш керек да, нар жака коюш үчүн. Сүрөт менен кылсак, викислар кызыктуу болот дейм да, адамга түшүнүктүү болот. Ооба. Анда жанына рисунок. Жанына эле рисунок кылып коесуңуздар, анан тияка көчүрүп коебуз да, эртең кечке чейин, Эмеден же ким, Жаркын эже, сиз сүрөттөрүңүздү жакшы табат экенсиз? Же өзүңүздөр? Барыңарга салам. Өзүңүздөр эметесизби? Арасында тапкандарым болсо киргизип коем, макул. Кандайсыз эже? Жакшы. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшымын. Бираз үнүм азыр чыгып калды, бираз жакшы элемин азыр. Өзүңөр кандайсыңар? Ал эменин киргизген сүрөттөрдүн жарымында сүрөттөрү бар болчу, наверное, когда переделывали, өчүп кеткен окшойт да. Бар, сеники бар. Адаптивный веб дизайн дегендерге полный коюп чыгыпсың, бар. Ылдый прокрутка кылсыз? Ылдыйбы? Мен жаңы Ылдыйында бар. Биринчи бир экөөсүндө эле жок болуш керек эле, анан калгандарында вроде кажется было для примера. Эскизде жок, анан калганда бар экен рисунктар.
Тиги кандайсыңар, эмне жаңылыктар болуп атат? Мен акырындан бүгүн көчө эле тиги эмеге Discordко кирип бир аз анан бүгүн кирип эмне кылып атканыңарды эме карап эметип аттым. Аябай настрочили, оказывается, вы эмелерди жакшы иштеп атыптырсыңар, сонун бир сыйра карап чыккам баарын. Дагы эмне жаңылыктар болуп атат? Такое ощущение, что прям много чего упустила. Анан азыр кирип угуп карап аткам да. Эмнелер бүттү, жасалды, эмне проблемаларыңар болуп атат? Көрсөтөйүнбү? Спринт ревью эркинин отчет тапшырабыз эми базар күнү. Ошодон кийинки шагыбыз билинет да. 4 категория ачылды да азыр бизде. Неме дизайн тууралуу кеңештер, сунуштар деген категория, сайттардын каталогу, вики сөздүк, анан сиз билесизби дегенге кызыктуу фактыларды киргиздик. Ушул 4 категориянын үстүндө иштелди да ушулчома. Супер. Класс. Ошо эмелер. Сонун. Текст көп болуп калыптыр. Алып салалы. Жүрө берсин мен. Эң аягына коюп койсокпу? Могу жакшы болуп тур. Көп жерде мен айткан жерлерин алып салып койдубу? Алыңар келбей турабы? Жана мо сүрөт болгондорду баш жагына коюп для видачы. Ошону айтып аткам да. Берки сүрөттөр еще подборка боло электерди астына түшүрүп койгон, акырынан сүрөттөр тапканда кое берели да жаныначы. Азыр деле алып салсаңыз болот. Мен өзүм алып салам. Астын эле просто местами поменять да. Тиги анан астындагыларга деле биз ошо эмеге жараша, темага жараша бир нерселерди подборка кылсак деле болот акырын отуруп алчы. Сонун ошондо эмелер бөлүмдөр аябай интересный бөлүмдөр болуптур, действительно мындай привлекать эткенчи. Жөн эле каталог болгондо эч кимди привлекать этпейт да. Эти каталоги Google'га названиясын Google'га киргизип койсо эле бардык жактан чыгат да, на самом делечи. А именно вот такие вот мына кыргыз сайттарынын каталогу өзүнчө, а жанында болсо тиги лайфхактар, жанакы вики сөздүк, сиз билесиз, ушул сыяктуулар больше привлекает да бизди эмелерди, кишилерди. Эме жакшы бөлүмдөр болуптур. Дагы ошондо У нас в мыслях уже пользователи ходят, да? Ошентип элестетип жасадык. Еще стоит вопрос. Азыр информация көбөйгөн сайын бир аз башкача структура кылыш керекпиз, чтобы навигация жеңилирээк болушу үчүн. Сортировка, фильтр дегенсипчи. Ошондой ойлонуштуп атканбыз. Азыр презентацияга ушундай эле көргөзөбүз деп атабыз да. Эмеден болгондо кийин болсо уже да фильтрация по алфавиту там эме деп бөлүш керек болот да. Сайтка жүктөгөн вариантында көп нерсе өзгөрсө керек оюмча. Тиги Агайдагы айтышы мүмкүн, кошкула же мынаны алгыла деп айтат арасында оюмча. Тиги сиз билесиз, менин обложкасы жасалат да, мунун обложкасы жасалабы үстүнө. Жасап коем. Жаңы эле коштук. Основной азыркы биринчи эмеси бети ушундай болот пока, эмеге субботага ушундай болобу? Ушундай 4 категория. Ушундай эме белый фондо, акцентный цвет и кара шрифт менен, Анан могу логотипти дагы цветин яркий зеленый коюш керек. Андай. Шу основной цвет ушул болду ошондо получается. Тетиги обложкадагы шрифттерчи эме кайсы шрифт колдондуңар? Тети обложкада дугообразный шрифттер жок, обложкада берки 4 секшнда турат го, ошол эмне деген шрифт экен. И тетигилерчи эмелер Чебектин шрифттери. Могу Кайсыл шрифттер? Викислар кичирээк болуп калыптыр. Могу кичинекей болуп калды, ошону ушу шрифт эффект эти дугообразный бергенде эметип калат экен да. Эметип койгон, оңдоп койгом анда эле. Шрифтин көбөйтүп туруп, чоңойтуп койгом. Ошол жакта эме размер, вы же уже көчкө көрүп атпайсыздар, мен азыр мондай
бир караганда эме ошо эмеде шрифтте размер шрифта ар кандай болгон үчүн эме берки эме дагы стиль дагы как будто разный стиль колдонгондой болуп көрүнүп кетет экен да. Хотя тетиги эң эме долбоордун мүчөлөрү менен кыргызча вики сөздүк в принципе окшош, и тиги экөө дагы окшош экен да. Можно как-то их сочетать или же бир размерге келтирсе, наверное, еще лучше будет смотреться, да. А так, в принципе, пара деп можно этот большой маленький десе деле эме көрүнөт болуш керек чередование мененчи. Вот. А в целом сонун болуптур, сонун иштептирсиңер. Мен ичиндегилерди дагы мындай бир сыйрамытып карадым. Азыр бир аздан кийин баланы уктатып коюп деталина баарын сонун карап чыгам. Сонун болуп атыптыр. Тиги бүгүн берки башка командадан дагы бир кыз менен жазган экен, ошо менен сүйлөшсөм ал дагы мен кыдырып чыктым, сонун кылып атыптырсыңар деп. Ал айтканынан мен дагы акырын башым көтөрүп карайынчы эмнени айтып атат деп кирсем, чын эле сонун кылып атыптырсыңар. Ошол жака каталогду да кошуш керек. Анализ кылып. Муну көргөнсүз да. Каталог ачканда идет ссылка на сайт, да? Ссылка на сайт. Анан муну кыскача ролик кылыптыр. Анимациясын көрүш үчүн. Анан сайт тууралуу кыскача маалымат. Анан автор ким жасаган, ошону жазып коебуз. Сайт тууралуу деген сөз туурабы же сайт жөнүндөбү? Сайт жөнүндө деле туура болот го. Сайт деп сайт жөнүндө деген көбүрөөк болду, бирок тууралуу деле болот го дейм. Необычный. Все используют жөнүндө, мы можем тууралуу деле использовать, да, в принципе. Одно и то же. Сайт тууралуу, сайт жөнүндө. Так, шоро сайт. Сонун краткое описание. И тиги жакта сүрөт, И тегтер бар. Обновление кылсасы ошо мен керек. Негизи көрүнсө эле болду, менимче. Сонун, мне кажется, вы опять прям классно буюрса субботада выступите. Берки командалар эмне болуп атыптыр, алар ушул эмге жетишиптирби, ушул баарын эле, кажется, окшош эме берсе керек эле задание, ушу эме через вот это примерный свой пилотный эме создать депчи. Баарын эле ушундай берип атты болуш керек эле. Так, сонун болуптур. Бөлүмдөр да аябай жакты мага. Акырын ичтерин толтуруп койсо сонун болот, мне кажется. Каталогдор дагы. Каталогдон больше эмне керек эле, ошол да короткая эмеси. Анан кийин, когда уже над рейтингом будем думать, рейтингтерди чана дагы өзүнчө ойлонуштурабыз, но до этого мы еще не дошли, кажется. Так. Да. Изображениялар өзү негизи көп весит этет экен, ошон үчүн жай загрузка болуп атат да. Ошондо оптимизация кылыш керек. Айтып кетебиз да. Эменичи Trello'ну көрсөтөсүңөр, Trello'да эмне жаңылык болуптур, ошо Trello'ну бир карап коелу, агай анда-санда бир нерселер. Агай задачабызды жылдырып коюптур. Жана текшерүүгө өткөрүп койдук эле го, помните? Ошо жылдырыптыр данга. Ошо жылдыргандардын ичине ачсаңар, кээ бирде сообщение да таштап кетет да, тиги эмне болуп атат, бул эмне болуп атат депчи. Бир карап көрөлү, ичтеринде кээ бирде сообщение дагы таштайт да. Ошол жакта бирөө жазган экен, эмне экен? Ар бир участник бирден графический бул силердин эмеңер, дегене. Так. Болду. Ал менин жазганым экен, макул. Так, башкаларда вроде жок сообщение. Жок. Всё. Кээ сообщение же бир нерселерди чаптап коет экен да, агайчы. Анда мен андан кеч көрүп калып жаттым, берки эмелеринде, спринттерде байкабай калып эле. Так, дагы иш жүзүндөгүлөргө эмне жазыптыр? Баардык тизмелерди иреттештирүү. Аны деле уже данга коюп койсок болот да, тиги баардык эмелердичи. Пока что ал
Ага жаңыдан ачабыз. Эменики. Дагы сайттын башкы бети дейт. Так, башкы бетин биз эртең көрсөтөбүз, башкы бетти эртең көрсөтөбүзбү же? Приблизительно азыр биринчи башкы бетибиз ушундай болот да турабы. Возможно, биз сайт жасап баштаганда башкача болуп кетет, WordPress'те шаблон издегиле деди го. То есть WordPress'те эмес, шаблон издеген жердин ссылкасын жөнөтөм деди. Ошон үчүн ал жакта дагы көп өзгөрүүлөр болот оюмча. Шаблон издебей эле өзүбүз эле конструктор менен жасап койсокчу. Башкы бет, арча бет. Ай жиберем деп коёду го. Агайдыкын көрөлүчү. Мейли. WordPress'тен мастер-класс өтүп берем деп аткан го, немеге күздө эмеге. Шаблон издөө. Мо эменичи, мону деген мындай деп колдонулуп атат агай негизичи. Мо биздин спринттин экинчи спринттин задачалары тетиги жалпы тапшырма эмес, именно экинчи спринтте туруш керек да, тетигилерчи. Основной экинчи спринттики, анан экинчи спринттин данына өтөт, атеги идея, анан жалпы тапшырмалар деген жак. Сол эң башындагы, ал любой эле основной анын эмеси жок да, дедлайны жок. Кандай идеялар келип атса, мындай спринт 2ге деле тиешелүү эмес, мындай жалпысынан идеялар бир нерсе келип атканда ошол жака жаза беришибиз керек экен да. Биринчи столбикечи. Мо спринт 2ге тиешелүүнү именно ошо спринт 2де кылышыбыз керек, например, Notion'го секциясын, hero секциясын жайгаштыруу жана блок галерея тышкы бет жасоо. Анан сен билесиңби категориясын, ошо экинчи спринттики го биздики, ошолор бекен. Экинчи спринттин немелер заданиялары Аларды биз жазганбыз. Или жөн эле общий идеяларбы же экинчи спринттики? Бул экинчи спринттики. Мына Багдагүл Биймирза Меримге өткөнкү задача го. Ошону тиги экинчи спринтте эме коелу алып карточкаларды ошол жакта болсун да, именно экинчи спринттин задачалары. Мо идея, жалпы тапшырмалар, это в целом, там нету такого определенного дедлайна. Так, WordPress трёерсин ошо идеялар деле, потому что там нету прям определенного такого строгого дедлайна, да. Так, Арчабек тарткан дизайн версткасын кылуу, так, аны башта элекпиз трёерсин. Ал деле ошо экинчи дизайнга го дейм, ошол дагы экинчи дизайн дегеним, экинчи спринттики. Ошол жака отуруп салсаң да. Спринт 2ге отуруп салалы. Анан спринт Жок деген. Эң акыркысынбы, ошону ошака отуруп салалы. Так, ошондо бизде деген экинчи эмеге задачабыз деген ошондой секшндарды придумывать этип и примерно уже оформить экен. Ал жакта жалпысынан, оказывается, все уже оформили и примерно презентацияга керектүү 5-6дан даже көп эмелер, маалыматтар ичине киргизилген экен. Презентацияга даяр экен. Дагы бизге эмки воскресенье болот, буюрса, ушул воскресенье. Дагы основной дагы эмне экен, азыр дагы карайлы. Өзүнүн сонун тандоо фирменный цвета дегендерди аны кыла элекпиз. В целом ушул экен биздин задачабыз. Эми кайра Notion'га кетели, дагы бир сыйра баарын карап чыгалы. Дагы недочеттордон эмне экен, эмне калды экен, эмне экен. Мыкты сайттардын кутучасы, сайтыбызга көңүлдүү саякат каалайбыз. Бирөө деме? Алсаңыз ошону дейм. Эң жок беле. Азыр кошпойн, Кошпоюңуз. Сайтыбызга биз менен сайтыбызга көңүлдүү саякат. Ошо сайтты 2Т койгула деди го Акбари. Бардыгын карап чыктым. Бирде 2Т мисалы сайттардын. Сайтыбызга ошондой Бирөө эле болуп калат да. Анан убакытты үнөмдөө деп жазганбыз го, биздин максаттар дегенгечи, ошого сарамжалдоо деп жазыптыр го, ошентип жазылат деп бирок өзгөрткөн жокмун да. Себеби үнөмдөө деген дал келет го биздин немеге. Ооба, үнөмдөө акча үнөмдөө да. Эми вопрос. Кыйшайтпай эле түз эле текст жазып коеюнбу же кыйшайтып турганы жакшы экенби? Түз жакшы. Бирөө жасап көрсөң көрөбүз да, ошондо көрүнөт да. Бирөөсүн эле. Козурак көрүнөт го, мага
В целом неплохо ли смотрится в целом, но вот эта вот разница в размере немножко мындай эме кылып атат да, именно профессионализмден минус кетип атат да. Вот эта разница көзгө мындай жагымдуу болбой кетип атат. Тиги кичинекей, тиги эме, а так в принципе неплохо. Неплохо смотрится. Чоңойтуп койсо болот да, Түс дагы кылып көрөйүн ошондогу дейт. Чоңураак кылган жакшы болот эми. Мондай майдараак Түс болуп аны. кетти. Вот. ооба, Просто чоңураак. кышайтып салсаң эме болуп кетет экен да, көп пространствону ээлеп калат экен анан. Бишеп калат экен да, жирткөгөндөчү. А так прям эме тиги эмелердин калпактарды дагы прям кийгизип чыксаңар, калпакты тиги эмен жүргүлө эми ичтерин карап чыгалчы, ичтерин ачканда эмне көрүнөт. Биринчи Кутуча, такс, кутуча, аны простой белый фондо эле, долбоор жөнүндө. Такс, анан кийин тиякта Кыргызстандагы эң мыкты жана кооз сайттарды өзүнө камтыган кутуча, долбоор жөнүндө кутучабызда жанакы ошол бир эже ошибкалар түздөгөн турбайбы, ошолор жазылды бияка Кыргызстандагы кооз сайттын тизмеси, веб дизайн боюнча кыскача сөздүк жана да бул тармакка тиешелүү пайдалуу кеңештер. Биздин максаттар. Жана дагы эмеспи? Жана да деген сөз барбы бизде? Ушу дагы деп койсок болот. Жана дагы. Жана да боло берет, маршрут. Жана аны Мен дагы кошпой эле коелу, жана, потому что кутучабызда ошондой тексттерди жардамдашып койгулачы. Мен мисалы вообще кыйналып атам. Жанагы каталогдагы сөз жазып атабыз го, мындай сайт экен, навбар бар экен, анасы бар экен деп вообще кыйналып атам. Болбосо өзүбүздүн долбоор жөнүндө кутучабызда Кыргызстандагы кооз сайттардын тизмеси, веб дизайн боюнча кыскача сөздүк жана бул тармакта тиешелүү пайдалуу кеңештер бар деп коюш керекпи? Тетиякта кутучабызда дегенден кийин двоеточие керек барбы, жокпу ошол дагы? Кереги деле жок дейм. Кеңештер бар деп коеюн. Бар, потому что эми сүйлөм бүтпөй калып атат. Кеңештер камтылат деген бар деп коеюн. Азыр кутучабыз Кыргызстандагы кооз сайттардын тизмеси, кутучабызда Кыргызстандагы кооз сайттардын тизмеси, веб дизайн боюнча кыскача сөздүк жана бул тармакта тиешелүү пайдалуу кеңештер. Мен бул жерде немени айткым келген да, 4 категория болуп атат го бизде. Неме каталог, вики сөздүк, кеңештер, анан кызыктуу неме, ошол төртөө бар деп айткым келген да, ошону кыла албай койдум да. Вики сөздүк. И еще плюс тетиги эмени нейтральный кылып жазабыз да, мындай меники, сеники дебегенде кутучада деп айталычы, кутучабызда дебейчи. Анткени мындай психологияда сразу автоматически бул алардын экен деп аны эме сыртка чыгаргандай болот окуган кишигечи, ошондо наоборот кутучаңарда дегендей болсо правильно, бызда десек значит булардан эмес экен, аларга тиешелүү эме экен деп. Кыргызстанда же кутуча Кыргызстандагы кооз сайттардын тизмесин, веб дизайн боюнча вики сөздүктү жана бул тармакка тиешелүү пайдалуу кеңештерди камтыйт дебейлиби? Кыргызстан тизмесин, кооз сайттардын эмнесин, тизмесин, веб дизайн боюнча вики сөздүктү, эмнени, сөздүктү, Бадагүл бияктасыңбы, сен дагы жакшысың го сөзгө. Вики сөздүктү жана бул тармакка тиешелүү пайдалуу кеңештерди камтыйт боло. Ошондо Викиден кийин пробелди кошо эле саласыз го дейм, бир эле сөз кылып. Диффиз троерсин. Вики сөздүк. Биздин максаттар. Так, ошондо тиякта долбоор жөнүндө биздин максаттар дегенден кийин
Так, кстати, двоеточияны алып эле салабыз го дейм. Потому что аны как заголовок турсун. Пайдалуу маалыматтарды тез жана оңой жеткирүү, заманбап, ыңгайлуу, жогорку деңгээлде кол сайттар жасоого түрткү берүү, дизайн тармагына кызыккандарды ышыктандыруу жана багыт берүү, колдонуучуларга көп тилдүү сайттардын мейкиндигин түзүп берүү. Биздин баалуулуктар. Кооздук, ыңгайлуулук, жеткилүүлүк, пайдалуулук, убакытты үнөмдөө. Так, Шеде айтат беле, сарамжалдуу. Ошону кошоп коелу. Үнөмдөөдө тура эле болот го. Үнөмдөө эле болсо керек. Же ал эле башка эле койсозок болот. Жо, нормально менимче, сонун эле. Убакытты Ага. үнөмдөө. Тиги сарамжалдуу деген, да, и произношение немножко сложное, и мне кажется, бул туура эле. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар, сайтыбызга көңүлдүү саякатка алай. Сайтыбызга көңүлдүү Кайталанып калдыбы? Ачыл элек сандыкта. Так, каякта ал бар беле ошол. Эң башында бар болчу да. Бул сайтыбызга көңүлдүү саякат каалайбыз дегенчи эң башында бар эмес беле? Ал hero секцияда бар. Биякта да. Сайтыбызга көңүлдүү саякат каалайбыз. Анда астында, давайте дальше астынан. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар. Так, буяка уйкаштырып бир нерсе эметейбейли ушуга. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар. Макалалардан коюппу? Ошол сайтыбызга көңүлдүү саякат каалайбыздын маанисинде эле просто тигинин барга уйкаштырып эме кылып. Так, ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар. Шакалдаган жеңени суу кечкенде көрөбүз да. Өрүс алды ынтымак деп эле жаза берели. Ачыл элек сандыкта Мен атайын макал китепти ачып алып издегем, кандай макал туш келет экен деп. Мына эмне бир кыз ушинтип айтты эле го деп ошону жазып койгом. Мунучу муну сандыкта деп эле кутучада деп койсокпу? Ачыл элек көп кайталанып калды да. Экраныбызда да кутуча буякта дагы эки жолу ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар. Текшерип көрүңүздөр деп. Кундуз бар. Чачыла элек деп. Кутубузга кызыккан эле. Дизайнга кызыккан адамдар үчүн маалымат барбы? Кооз жөнүндө болуш керек го да? Кооз. Муну барларга жол бар. Дизайн азыр дизайнга Дизайнга. Мен жазып берем, кан жазып берейинчи. Веб дизайн. Кызыккандар. Адамдарга багыт бар дегендейби. Точно, супер. Да. Мына Барбабы? Же кызыккан адамдарга. Кызыккандарга. Веб дизайнга кызыккан адамдарга багыт бар деп койсош кандай болот? Кызыккан адамдарга багыт бар, Эртең ошентип выступление кыласыңдарчы. Өнүт калды. Бычыл элек кундуз бар. Веб дизайнга кызыккан мага уйкаштыра алды тетигечи. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар. Веб дизайнга кызыккан веб дизайнга кызыккан адамдарга багыт бар. В принципе, нормально экен. Тиги астына мындай эме болуп келбей атат, эменин астына. Control Shift менен Shift Enter'ды бассас, ошол жерге коюп туруп. Shift Enter'ды бассас. Супер. Да. Ачыл элек сандыкта бычыл элек. Delete'ди бир бассас, астында бир пробел бар окшойт. Del'ди бассас. Жок, бар дегенден кийин Del'ди бассас.
Берге. Эң аст. Эң акыркына, эң акыркына. Жок. Эң Мейли, мен акыр. өзүм аңлатам. Маны хорошо. Антап түшүндүм. Ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар. Веб дизайнга кызыккан адамдарга багыт бар. Веб дизайнга кызыкканга, жөн эле кызыкканга деп эле койбойлу, кыскартып эле. Любой эле кызыккангачы. Адамдарды алып элечи. Так, ну короче, Сонун багыт барбы? кызыккандарга дейличи. Множественное число кылып. Кызыккандарга сонун эми бирөөңөр окусаңар экен, мен эме угайын кандай звучит экенин өзүм окуп уже эметип калдым. Ачыла сандыкта бычыла элек кундуз бар. Веб дизайнга кызыккандарга сонун багыт бар. Что-то уйкашпай калды. Астыңкысы. Мейли, задача кылалы анда эртеңке чейин. Бир жасыкмай деп туруп. Веб дизайнга. Анткени жакшы ойлор түштөн кийин келет го, азыр келбейт да. Да. Баалуу дейт. Баалуу деп жазгыла дейт Нурайда. Веб дизайнга кызыккандарга Мына баалуу багыт. кызыккандарга деген сөз окшошпойт. Ошо узун болот атат. Бир замена барбы? Веб дизайнга умтулгандарга же жок. Веб Веб дизайн. Адамдарга дегенде эле кызыккан адамдарга дегенде башкача синоним болуп калса болот го. Адамдарга эмес. Дизайн. Веб дизайн сферасы кыргызча кандай болуп калат? Веб дизайн Чөйрө. Чөйрөсүнө. Ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар. Веб дизайн ашыкканда же сүйгөндө. Чөйрөсүнө деп көрөйүн. Андай да ой келди да, мисалы үчүн ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар. Ал кундузду кармасаң, жаңы эле эстеп аттым менен бир чыгып кетти бир кыздар. Ал кундузду кармасаң, мен ошо уйкаштырып койдум, эстен чыгып кетти бир кыздар. мейли, анда ушинтип коюп коелу, анан эстей калганда эле айта коюп, аччы деп муну ачтырып ийели же өзүбүз ичине кирип. Бирок могу эме митингибиз бүткөнгө чейин муну тактап жазып коюшубуз керек. Не надо на завтра оставлять, унутулуп калат бул. Так, давайте дальше кетели. Так, астында эмне бар экен? Бул ушу менен бүтөт бекен, бул эмебиз биз жөнүндө. Все, давайте пока закроем. Ал кундузду кармасаң, веб дизайнды багыт не деп коет? Завоевать деген не деп коет? Багындыруу. Багынтар деген, багынтар. Ал кундузду кармаган веб дизайнды багынтар деппи. Бир кыз айтайын дейт го. Мен тамагым орот эле. Эмеде ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар, кутучанын ичинде ал кундузду кармап алды деппи, ушундай. Жаңы эле айтып кетип белеңер. Тетигинде эле кошуп койбойлу. Бизди сынап отурган окшойт. Ал кутучанын ичинен, жок, алды эле. Кутучанын ичинен ал кундузду кармап ал деген нейби? Ичинен ал кундузду кармап ал. Ал кундузду кармап ал. Веб дизайнда багытың барбы же эмне бар? Бир нерсе тетиги үчүнчүсүндө эле кошуп койбойлу, эмне болмок эле. Ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар, кутучанын ичинен ал кундузду кармап ал. Веб дизайнда веб дизайнын эмес. Это как сказка Кощей Бессмертного, да? Веб дизайнда 4 строчка кылалы. эме. 4 тише. Азыр. Веб дизайн чөйрөсүн багыт. Жок, ушуну эле веб дизайн эмеде. Дизайндын чөйрөсүнө сонун багыт бар. Салымыңды сал деппи же салымыңды веб дизайнда сал бир немке же
веб дизайнда или жанакы уровень, веб дизайндын кандай уровеньдери болот? Самый высший, например, программирование, там, сеньор, веб дизайндын, типа вот веб дизайндын. Веб дизайн чөйрөсүндө сеньор болуп алайын дейби. Падышасы болбу. Веб дизайнда. Мейли аны Бүтүрдөн кийин бир пробел коюп койгон эле кечээ Акбережеде ошону айтып аткан. Кайсы? Бүтүр сандыктан кийин Ооба, ошол жерге бир пробел бир коюпсуз. пробел берип, жок, жок, немеси. после записи. Биян өчүп турайын. Ушул жерде пока. Анан дагы ким бирөөнүн оюна сону бир нерсе келип калса, астына жазып койсоңор болот. Всё, укмуш эле болду. Эми жакшы болот. Так, давайте. Дальше кетели. Кутучубуз бүттү. Мунун Бирөөлөн кийин Жок, өзгөрүү жок. долбоордун мүчөлөрү биякта деген. Алар көрүнүп калыптырбы? Ал эмне эле? Аны эме кылсыз, replace Алар. видео көтөрүп койсоз, reposition. Бүттү. Сакталбай. Жок, эмес, мындай моментте түз эле кылып коет окшойм. Дальше Текстти чоң өтөрөм. айтып коебуз. Биякта Так, биякта чыкчулар барбы, жокпу? могу ким? Ал жөн эле Нурбек деген бала сүрөтүн койбой койгондон эмеден алып эле коюп койгом. Элин жүрөсүн да. Жүрөсүн. Катышпай эле удалять этип салып, мне кажется, катышпай эле, келбей эле бир да жолу көргөн жокпуз аны. Так, калгандар жүрөсүнбү? Бакытка айтып коюш керек экен, сүрөтүн түздөп койду. Жок, Сүрөтү байкуш. Нети да, неси да. Мына кичи. Мону. Анасы. Жок, нар жактан жарым башы чыкпайт атпы? Жок, өзү деле түздөп коесуз, ачсаңар, эми обложкасын ачсаңар, reposition кайметип туруп эле өзү деле түздөп коесуз. Так, reposition деген, жок, ичин ачпа. Арина, ичин ачпа. Ачпа анын ичин. Сыртын эле турсаң. Обложканын эме, обложкада 3 сызык бар. Üstüne gelsen, o şakta reposition degende kılsan. Çok. Азыр чыкты го. Акырындап хавер кылып келсең, чыкты го reposition деп. Мага. Ошо менен эле бир. Мына. Собсонун эле. Болду. Safe position. Болду. Бүттү, калгандарыбыз барысы да ушундай эле тура берсин. Азыр анча деле прям укмуш маанилүү эмес. Сайт болгондо уже өзүбүздүн ошондо тура эле кала берсин, билбейм, эгер каалабасаңар өчүрүп салсак деле болот. Тура берсин десеңер тура берсин. Үстүндөгү тетиги сары обложкачы эмне турсунбу, тиги жактарда ал обложка жок экен да. Ак экен. Change cover кылып туруп, нан кылып койсоз. Жерде жүрөт иши бул. Remove ошону басып койсоз. Ушундай болсунбу, потому что беркилер ачканда чистый эле болуп атат да. Давайте. Дальше кеттик. Бул бүттү. Так, мунукун ачалы. Эмне экен? Убактыбыз бүтүп атат. Эмени карадык, ал жакшы эле турат. Давайте акыркысына. Бул жакшы эле, муну жана карадык. Муну карайлы, ачканда.